Саламатсыздарбы, Назик Айым подкастынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн биздин эфирибизде кайра эле Асель Шербекова. Бүгүнкү биздин темабыз баарыңыздарга кызыктуу болот деп ойлойбуз. Анткени тема кызгануу. Анда эмесе, Асель Айым, кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз кызгануу темасын алганыбыздын себеби анткени көпчүлүк эле айымдар кызганат экен. Кайда жүрөсүң? Эмнеге келбей жатасың деген суроолору көп, кызганышат. Эркектер да кызганышат, аялдарын көчөгө чыгарышпайт. Ошол темада кенен маек куралы деп чечтик. Сиз анда Жакшы тема. Анда сизден баштайлы, Асель Айым. Сиз кызганасызбы жолдошуңузду? Мен өзүмбү? Өзүңүз. Мен күтүлбөгөн суроо бердим го. Так, мындай болгон. Мен жаңы баш кошкон кезде жолдошумду чын эле аябай кызгангам. Аябай кызганып, аны даже башын өйдө көтөрүп бастырчу эмесмин да. Экөөбүз баратсак, ал жерде карап бас деп. Кыскасы, бирөөнү карап атса астына өтө калып, аны тосо калып, анан өзүм мени кара деп монтип астына өтө калып, ушинтип аябай болгон өзүмдүн мындай өнөрүмдү көрсөтчүмүн да, кыскасы. Ушундай болгон. Так, аны жолдошумду кызгангандан, аны кызгандыруу үчүн ар кандай аракеттер жасачумун да. Ошентип өзүм аны кызгандырып көндүрүп алгандан кийин, анан мен кызганбай, ал наоборот аябай ашынып кызганып кетти. Негизи кызгандыруу аракеттери туурабы? Аял киши кызгандырып туруш керек. Негизинен жок, атайын кызгандыруу ал туура деп эсептебейм. Эми ал жаштык кезде болду да. Анан эркектин аялды кызгануусу ал норма, себеби пайгамбарыбыз кызганбаган эркек 5-тин чытын чыттабайт деп айткан. Ал эми аялдар канчалык кызгана турган болсо, эркектер ошончолук ал аялдан тажайт. Тажатып албаш керек, көп кызганып. Эркектер кызгануу керек. Ал эми аялдар дагы эми ал биздин табиятыбызда бар нерсе, кызгануу албетте болот. Бирок ашыкча кызгануу болуп тура эмес. Ал психологиялык ооруларга алып келет. Аялдар айтышат да, кызганса демек сүйөт деп. Кызганбай коюп деле сүйсө болот, негизи. Кызгануу болбой деле сүйүү болот. Катуу кызганганды катуу сүйөт деп коет го бизде. Негизи сүйүү деген бул өзү эмне? Сүйүү дегенде биз сүйүүнү мындай түшүнүшүбүз керек да. Мисалы, адам чындап чоң кишинин сүйүүсү болуу үчүн адам бир канча этаптан өтүү керек, бир канча багыттан адам жетилүү керек. Мисалы, адамдын денелик жетилүүсү сөзсүз болуу керек. Денелик жетилүү дегенде чыныгы денелик каалоолор бар го, муктаждыктар. Андан кийин адам психологиялык тараптан жетилүү. Мисалы, эмоционалдык тараптан жетилүү бар го. Мисалы, ачуу калтырып уруп жиберүү, же болбосо бир кызгануунун артынан, же болбосо негизи эле жашоодо эмоционалдык жетилүү бар да. Нормада өзүңдүн оюңду нормада жеткире алуу. Так, андан кийин акыл эстик жетилүү, акыл интеллект. Акыл эстик жетилүү бул адам ак караны ажырата алуу. Мисалы, наркын беркинен оюна өтүп кетпей, ак караны ажыратуу бул дагы жетилүү да, руханий жетилүү. Эгерде ушул жетилүү баардыгы толук нормадагы адам бар тараптан жетилип, андан кийин эгерде сүйө турган болсо, ал сүйүү башкача сүйүү болот. Ал сүйүү чындап сүйүү деген ошол. Жубайлык сүйүү. Жетилген сүйүү. Ал сүйүү кандай болот? Ал сүйүүнүн ичинде бири-бирин урмат кылуу, бири-бирин түшүнүү, бири-биринин чек арасына кирбөө, бирөөсүнүн оюн экинчиси колдоо. Кыскасы, ушундай чоң кишинин сүйүүсү да. Ал жерде кызганганда дагы ачык айтып кызгануу, же болбосо мен сени эч кимге бергим келбейт деген сыяктуу кызгануу, мына ошол чоң кишинин кызгануусу. Ал эми бизде деген ушундай адамдар сүйдү деп кызганып атса, демек сүйөт деп ойлойт. Бирок ошол эле кызганган адам, эркек, мисалы, аялды урат, сабайт, анын укугун тебелейт, көчөгө чыгып баратса деген аны уруп таштайт. Же болбосо бир кандайдыр бир эркектер менен сөшүп кала турган болсо, эми бир жумуштан, же болбосо болуусу мүмкүн да туурабы, нормада. Мисалы, магазинден бир нерсе сатып алышы мүмкүн, же болбосо сөшкөн учурларда сен эркек менен сөштүң деп аялдарды урган, сабагандар бар, ургандар бар. Бул сүйүү, жетилген сүйүү эмес. Бул деген баягы
эне баланын сүйүүсү болуп калат да. Мындай айтканда, кичинекей бала энесин эч кимге бергиси келбей эмет го, аябай кызганып. Так ошондой сүйүү ал жетилбеген, психологиялык акыл интеллект тараптан жетилбеген сүйүү ошондой бири-биринин укугун тебелеп, болбосо бири-бирин басынтып, бири-бирини ушундай денесине зыян келтирип кызгануу бул нормадагы сүйүү болуп эсептелбейт. Ошол. Сөздөрүңүздү жыйынтыктай кетсек, кызгануу демек жолдошунун же жубайынын чек арасына кирүү да болуп эсептелет. Чек ара экөө канчалык бири-бирине жакын болсо деле чек арасын бузбаш керек ошондо. Мисалы, мындай да, мисал деген чек араны бузбоо дегенде, бир адам, бир аял бар, эч кандай башка эркектер менен жүрүүгө же болбосо бир ою жок, ою таза, мындай айтканда Кудайдын жанында таза, алдында таза, бирок жала жабуу болуусу мүмкүн да эркек тараптан. Ал жала жабуу же болбосо анын ички психологиялык жан дүйнөсүндө доо кете турган сөздөрдү айтуу же болбосо жала жабуу болгондо, буга эми өтө оор хадистер бар. Эгерде бир мусулман адамдын сен ушундай болдуң деген сыяктуу мындай зынага эми жеңил мындай бар го, мисалы көздүн башканын ушундай болдуң деген сыяктуу ой жок жерден айтуусу бул жала болуп эсептелет да. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде андай болсо анда сөзсүз күбөлөр болсун деген да. Жок дегенде 4 күбө. Ошол күбөлөр жок болуп эле, күбөлөр жок, өзү божомолдоп алып эле сен мынтиң антиң деп аялдын таптакыр ушундай, бизде эң көп ушул нерсе да, аялдарды өтө катуу кызганганда нормада кызгануу эмес, аялдар эркектерди ашыкча кызганып байланат. Ошол эле кезде кээ бир аялдар жолдошуна катуу байланып кызгангандан жолдошунан күмөн санап, эркегинен мисалы күмөн санап атып, эркекти тажатып, андан ары качырып жибергендер да бар да. Таптакыр кетип калгандар да болот. Аш жөн эле кызгана берүү. Демек жаман ойлоп, өзүн жамандаган жала жапканың берет. Сен ушундай кылып атасың, ушундай кылып жүрөсүң деп. Жала болуп атпайбы? Ал нерсе ал болгон жок, мисалы. Анын ичинде эч кандай андай нерсе жок, бирок жала болуп эсептелет да. Бирок ушул кызгануунун түбүндө эмне жатат? Эмне же самооценкасы төмөн аялдарда болобу кызгануу, же самооценкасы нормада болуп деле кызганышабы? Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Мисалы, самооценкасы ылдый болгон аялдарда да көбүнчө кызганат. Анан азыр айтып кеткендей, акыл интеллекти жогору, эмоционалдык интеллекти жогору, бар тараптан руханий интеллект, руху Кудай менен байланган нормадагы айым болсо, ал деген эркек эгерде кетип калса же болбосо кандай абалда болсо дагы анын ишенген Кудайы бар. Кудай кайсы жерде болсун, болбосо мындай жол таап берет деген өзүнө ишеним болот да. Мындай айтканда, кадыр барктабаган эркектин ал ошентип мисалы кеткени да бир жага караганда ал туура да. Эгерде аял өзү баардык мындай милдеттерин так аткарып аткан болсо, ал үйүн жыйнап аткан болсо, баарын тазалап аткан болсо, эми ал биздин аялдардын кандай десем, балдарын тарбиялап атат, төрөп атат. Эми төрөбөсө дагы деген бул жерде эреже жок. Эми баардык нерсе болуп атат, кыскасы жолдошунун ыраазылыгын алып атат, төшөк тараптан баары жакшы. Бирок ошондо дагы эгерде эркек аны кадыр барктабаса, ошондо дагы ага деген бир кандайдыр бир чөп салуу деп коет го. Андай болсо, анын үчүн андай эркек эмне үчүн байланат деп ойлоном да. Эмне үчүн анда аял ушунчалык ооруп калганчалык ошондой эркектерге байланат? Ал кезде просто өзүңдү дагы анализдеп көр да. Эмне үчүн мен андай болуп байланып атам? Сен эми кичинекей кыз эмессиң да, эмчектеги кыз болсоң экен, барып эмбей койсоң, ачка кала тургандай. Демек сен чоң адамсың, чоң аялсың. Демек аны башка тараптан ойлонуу керек. Эгерде жана мен айтып кеткендей, өз милдеттериңди билбей, мен эмне кыла алам деп жолдошуңа ойлоно албай, өтө эле мындай ошол жакта көйгөйүң бар болсо, анда көйгөйдүн үстүнөн сөзсүз иштеп, үй бүлөңдү күйөөң менен сүйлөшсөң болот, ачык. Жолдошум, мен ал аялдын эмне артыкчылыгы бар экен? Кел экөөбүз, мен баардык нерсени жасаганга аракет кылайын. Сенин каалооңдай болгонго, каалагандай аял болгонго аракет кылайын. Экөөбүз чечип алсак деген сыяктуу ачык сүйлөшүү керек. Эгерде таптакыр сүйлөшкөндө дагы таптакыр болбой аткан болсо, анда бизде жакшы макал бар го, сүйбөгөнгө сүйкөлбө деген. Андай учурда байлануу деген нерсени изилдөө керек. Байлануу
ал сүттөн чыкпаган аялдар, сүттөн чыкпаган эркектер байланат. Байланганда дагы алар өзүм эмне кыла алам деп ойлоно албай эле, адамды мен эмне бере алам жолдошума деп ойлонбой эле эзе берет да, мындай айтканда адамдычы. Менимче аял киши өзүн барктабаса дагы ошол күйөөсүнө байланып калат, өзүн барктап Жок, сүйлөп, өзүн самооценкасы нормада болбосо дагы. өзүн барктабаган үчүн ал байланбайт. Ага чейин өзүнүн баягы жетилүү деп айтып атпайсызбы? Психологиялык жетилүү бул жетилбегендиктен байланат да. Ал ошол баалабагандык деген ошол жетилип өзүнүн баасы мен адаммын деп өзү эсептей элек, анын акыл тараптан да жетиле элек толук деген сөз да. Толук жетилген адамдар алар кандай болсо, Кудай кандай жараткан болсо ал уже түшүнөт, ал өзүн кабыл алган, мындай айтканда. Ал карым катнашта баардык маселеде чече алат да, маселени чече алат. Азыр кызгануунун эң көп таралган түрү бул Instagram болсо керек. Эмнеге лайк коесуң, эмне комментарий жазасың, эмне кыздарды карап отурасың деп. Бул чын эле эркек кишинин астына чөгүп калган бир пост болушу мүмкүн да. Ошого деле себепсиз кызгана беришет аялдар. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз ошол учурда? Же чын эле, же туура эле болобу аялдардын ошондой кызганып турганы? Аялдардын, эркектердин комментарий жазып, же болбосо андагы мына карап көрүш керек да. Эмне үчүн сенин жолдошуң Инстаграмда башка аялдарды карап атат? Эмне үчүн аларга жүрөк басып атат? Эмне үчүн аларды колдоп атат? Демек, нафсы ачка болушу мүмкүн ал тарапта. Ал тарапта да балким өзү менен иштөө керек. Эгерде аялына толук мындай муктаждыгы толук кандырылган эркек, ал ар бир эркектерге жалбаңдап карай бербейт деп ойлойм. Себеби анын нафсы токта. Анан бир жагынан бул дагы Кудайга дагы байланыштуу. Эми жүрөгүндө коркуу болбосо, Алладан коркуу болбосо, анда баардык жерде эле кармай албайсың да аны. Ал үчүн эркектер да толук жетилүү, нормада жетилүү. Наркы эркек кыздарга чуркаткан болсо, демек анын дагы акыл интеллекти же болбосо психологиялык интеллекти жетилбеген. Ал денесиндеги только хачусу эле бар, анын каалоосу. Только ошо каалоосун гана билет, башка нерсени аңдай албайт. Мен аялым бар деп ойлоно албайт. Ал дагы эркектер дагы ошон үчүн сөзсүз окуп жетилүү керек. Эгер дос тааныш кыздарга лайк, комментарий болсо, бул норма эле, тааныган болгон үчүн. Тааныбаган эле бир аял киши болсо, анда бул проблема, Бир ушул боюнча бир эмне бар, бир окуя. Бизде баягы көп кыздар, карым катнаш көп кыздар менен болгон үчүн ушундай бир окуя болду. Жакында эле уктум мен. Бир кыз деген ошол Инстаграмга жазат, бир бала жазат да. Жазган кезде ага жооп берген болот. Жолдошу ошону көргөндөн кийин бул аялына болгон ишеними, эми ал жерде жаман сөз жазылбаган, ал жерде эч кандай бир эмне болуп калгансың, сүрөтүң эмне болуп калган деген эле суроого ушундай болуп калыптыр деп эле жазган. Бирок ошонун аркасынан жолдошу экөө азыр ажырашуу алдында турабыз, ошол бир сөз жазган үчүн деп бир кыздын айтканын азыр эстеп кеттим. Бул жерде дагы мындай аябай терең ойлонуу керек да. Мисалы ошондой сыяктуу нерседе эми экинчи жагы бар, эми бирөөнүн акысына кирип, бирөөнүн телефонун текшерүү, башка деген ал деген сенин байлануунун аркасында турат да. Кечке чейин телефонду тутуу, бул дагы байлангандын бир белгиси. Бирок телефонду кармап, анча минткенге акысы жок болчу. Бирок эми аялым деп анын аяк бияктарын текшерди, карады, бирок издеди, бирок тапты да. Мындай айтканда, издөөнүн аркасында издеген адам баары табат да. Демек ал эркектин өзүнө болгон ишеними ылдый. Бул күйөөм баары бир, аялым баары бир башка бирөөлөр менен сүйлөшөт деген сыяктуу издейт да, издегенде. Анын аркасында баары бир ошол тапты да. Аны алдын ала эле чоң кишинин абалына өтүп сүйлөшүп алса болмок да. Мен башка эркектер менен сүйлөшүүңдү каалабайм. Эгер андай боло турган болсо, мен сени аябайм, же болбосо мен андай аял менен жашай албайм деген сыяктуу алдын ала безопасность, коопсуздук сөз коюлуу керек да. Эгерде таптакыр ошону каалабаса. Анан анда дагы эми жөнөкөй, мисалы кээде эми тааныштарың болсо сүйлөшүшүң мүмкүн, ал эми норма деп эсептейм аны. Норма демек. Телефондорун жубайлар бири-бирин карап турган туурабы, же карабаш керекпи такыр эле? Негизинен мен өзүмдүн жеке оюм, мисалы мен жолдошума айтам, телефонум аманат дейм. Ал менин жолдошум таптакыр менин телефонумду кармабайт, мен анын телефонуна тийишпейм. Бул деген эми тынчтык жашоо. Эгерде мен анын телефонун чукулай берсем, ал меникин текшере берсе, биз эмне жумуш кылабызбы?
биз деген жашайбызбы же бири бирибизди аңдып эле жашообуз өтөбү? Бул жерде аңдоо эмес, просто жашаш керек бул жашоодо. Ортодо ишеним болуш керек. Эркек аял менен жашоо. Түшүнүктүү. Биз демек маселе бар экенин билдик. Эми мунун алдын алуу кандай болот? Кантип кызганбай коюу керек? Аял кишиге да, эркек кишиге да. Кантип кызганбай коюу керек? Эми эркек киши кызгануусу, ал эми эркек кишинин табиятын ушундай жаратты да Кудайчы. Ал эркек деген мындай өзүнүн үй бүлөсүн коргоп, ал эми адамдарда эмес, даже жаныбарларда деле бар го. Жылкылар, даже айгырлар деле үй бүлөсүн, аялдарын мынтип коргоп, тозуп, бир жерге үйүп, чогултуп ушундай да. Ал эркектердин табиятынан ушундай өзүнүн үйүрүн мынтип чогултуп, коргоп, сактап, каржылап, эми алардын табиятын, Кудай жараткан жаратылышынан ар жагынан ал бар нерсе да. Анан эркектер таптакыр кызганбай коюу деген мен таптакыр кошулбайм. Чеги менен Антпей турган болсо, анда аялдар биз таптакыр эле анда чыгып кетебиз. Эркектин кызганып турганы жакшы. Ал эми бул эми ашыкча кызгануу, байлануу бул туура эмес. Эркектердин да байлануусу туура эмес. Нормада мындай чоң кишинин кызгануусу. Мен азыр айткандай, айтып кызгануу. Мен сени катуу кызганам деп кызгануу ал норма да. Анан эле аркасынан аңдып туруп эле баягы сөгүп уруу бул жерде өтө мындай ашык чапкандык. Экинчи тарабынан мисалы сүттөн чыгуу керек деп эсептейм да. Сөзсүз билим алуу керек, өзү менен иштөө керек. Адам өзү менен иштегенде, мисалы өзү билим алып баштаса, өзүнүн ким экенин таанып, эмнеге кызыгат, ошо менен алек болсо, кыскасы өзү менен алек болуп, өзү китеп окуп, өзү кызыккан нерсеси менен алек болсо, өзү кызыккан жумушун жасаса, анда таптакыр бири-бирин аңдагандан арылат. Кичине болсо дагы мээлери бошойт ошол нерседен. Ал үчүн жетилүү. Кызганбай коюш үчүн бир гана жетилүү. Психологиялык тараптан жетилүү, акыл эстик тараптан жетилүү, көп окуу, мисалы, билим алуу, көрөгөч болуу, акылман болуу, даанышман болуу, кыскасы, толук бар тараптан жетилүү. Жетилген адам кызганганда дагы бар жерде түшүнүп чечише алат да. Тытышпай, урушпай эле жөн эле чечише алат. Чоң адамдай болуп эле. Менимче бул сонун маек болду, Селим. Бул сабакты көрсөңүздөр кызгануудан арыласыздар деп ойлойм. Андыктан көрүп, комментарийлерди жазып, лайк коюп, бизди бөлүшүп коюңуздар. Сизге да чоң рахмат келип бергениңизге, алтынай болгон убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Кайрадан сиз менен кызыктуу маектерди уланта беребиз. Силерге да чоң рахмат. Көрүшкөнчө.